Барыңыздарға кутман күн достор, менин каналыма кош келипсиз. Бүгүн сиздер менен үй шартында алгачкы чыккан жөжөлөргө суу даярдайбыз. Өтө пайдалуу болот. Үйдө бар гана дарылардан даярдап жасайбыз. Жөжөлөрүбүз өлбөй, жакшы чоңоюш үчүн өтө жакшы дарылардын бири. Видеону аягына чейин карап, жана да каналыма катталып алыңыз. Оригинал рецепттер, пайдалуу видеолор бар. Андыктан кеттик. Эң алгач бизге 1 литр суу керектелет. Кадимки эле крандан алынган жөнөкөй эле суу. Андан соң фурацелин жана ошондой эле аскорбиновая кислота. Витамин, бул витамин С болуп эсептелет. Жөжөлөрдүн оорулар менен күрөшүшүнө салым кошот. Жана ошондой эле достор, менде тетрациклин менен марганцовка жок болуп калды. Сиздерде болсо сөзсүз түрдө кошуңуздар. 1 таблетка тетрациклин жана ошондой эле марганцовканы өтө этияттык менен бир гана, мындайча айтканда, майда туздай болот го, ошолордун бирөөсүн гана кошосуздар. Менде ушулар гана болгондуктан ушундай кылып жасадым. 1 фурацелин, 2 аскорбиновая кислота коштум. Сиздерде тетрациклин болсо, тетрациклин дагы кошосуздар. Андан кийин марганцовка дагы кошосуздар. Мурун мен башкача кылып жасачумун. Мурун бул дарыларды билчү эмесмин. Эгерде сизде дагы такыр бул дарылар жок болсо, аптечкаңызды карап, кандай антибиотик бар, парастамол, амоксициллин, кайсыл таблетка болбосун, 1 же 2 кошуп бере берсеңиз болот. Жана ошондой эле бул суусундукту 3 күн катарынан бересиз дагы, андан кийин бербейсиз. Андан кийин зыян болот. Андан кийин точно 1 айдан кийин дагы 3 күн берип коесуз. Ошол менен жөжөлөрүңүз чоңоюп калат. Эми 10-15 минутага эригиче коюп коебуз, жакшылап аралаштырып. Сууну куйганда өтө этият менен куюңуз, жөжөлөрүңүз түшүп калбагыдай болуш керек. Чекесине жем чачып койдум, ошон үчүн суусун ичип, жемин дагы жеп жатышат. Видео пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк коюп, комментарий жазып, жана да колдонуп көрүңүз. Мен оюмдан чыгарган жокмун, сөзсүз түрдө өзүм колдонуп, результатын көргөндөн кийин жана да сиздер менен бөлүшүп жатамын. Пайдалуу болгон болсо, сиздер дагы досторуңуздар менен бөлүшүп, каналга катталып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар.